Kırgız elim. Azırkı uçursa, koğuşulukta boğulacaktan esenin bağırınızlar görüp turaslar. Hurmatlı elim. Men endiga çakıradilim. Men tinchlikka çakıradilim. Men Kırgızstan'ın bilimini, yaşlardın keleceğini çakıradilim. Elдің сөзін бәрі ұшуыз керек. Biz Sizге чейин айтпай өлеңіз. Аны айтылады. Наразылық жайын ұшуыз керек. Сөз деген сөз деген. Әрбір адам наразы болса дағы мемлекет тоқтатып тұрыш керек. Бірақ мыйзамдуу жолмен алып чечиш керек та, кандай десеңер. Наразылық бәрі не десек, арыздарменен келеді. Арыздармен келеді. Ак түзу менен келеді дегенде. Ал бойынша әрбір сол легитимдүү, мыйзамдуу түзүүгө реагирование деп коет. Мамлекет тарабынан болуш керек. Ол байланысты ошондо мындай каршылык көрсөтсөк болот эле. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Бирок Сооронбай Жээнбековди түштүктөн деп жакшы иш этпей койду дегенде мен айттымбыз. Жок, мен ала эмес. 95% 110 депутат президенттин айткандан такыр чукчу эмес да. Анан кантип ал иштей алган жок. Кантип иштетпей койду. Жок, мен аны айтпай эле турам. Жакшы эле Кудайга шүгүр. Жалп беребиз. Жок, жалп беребизчи Кудайга шүгүр. Биз бир муштумбуз. Кыргызстандыкпыз. Бир элбиз, бир журтпуз. Ачылайыш керек. Биз кыргыздар жалпы тегеребизде жашаган. Башка улуттарды дагы мекемдөөчү, бириктүүчү элбиз. Буга эч шексиз бул. Анан биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек, сен айткандай. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деп эч качан. Бул ачык айтам. Бизге мен жооп берейинби? Бекмырза Эргешев баягыдан бери биз оштуктар өзүнчө болушубуз керек. Оштуктар деп ушундай сөз мен уккан жокмун, мен азыр келдим. Мен өзүмүн эмес, ачык айтайын, биздин ата-бабалардан бери бизге жылтырган келген мурас. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Кандай дейсиңер? Биз болсок, бирликтүү болсок, биз мамлекетибизди сактайбыз, бекемдейбиз. Урпактарга калтырабыз. Башка жол жок. Калганы бөлгөндөр ал Кудай сактасын. Каерде болбосун алар, бөлгөндөр макулбу? Бишкекте мен энем ачык айтайын силерге. Түштүктө бөлүп алып деп коркпойсуздар. Мен силерге ачык айтайын. Мен шайлоодон кийин, Бишкекке бара элекмин. Бул жерде шайлоочулар менен жолу. Мен Карабалжадан чыккан жокмун. Карабалжа районунан мен шайлоочулармын. Шайлоочулармен жолу. Эмне үчүн бир дагы партиянын панелин көрбөдүм? Мен барып Танышкандан коштан жок, андай эмес. Ал жерде жок, реалдуу түрдө кийинки кадамыбыз кандай болот эми? Мамлекеттики да турат. Эми алар өзүнө ошончо чийсе эмне кылайын? Асылбек Шарипович, кийинки кадамыбыз кандай болот? Мекенин Кыргызстандыкы турат. Кандай дейсиң? Бардыңбы бар жерде? Ачык айтайын. Бардык. Мына Атамекенден биздин Карабалжада 9 кандидат бар. Асылбек Шарипович, республикадан бардык партиялардан националистер. Сен просто нарадак сен барган жоксуң. Асылбек Шарипович, кийинки кадамыбыз кандай болот? Андан кийин тураны турганда эч качан кыргызды бөлбөйлүк. Кандай дейсиң? Кыргызды бөлбөйлүк. Жерге дегенде, макулбу? Бир болойлу. Аны ким бөлөт? Бөлүнүү кимге керек? Биздин сырткы душмандары керек. Кыргыз бир болсо дайыма, ынтымак болсо, мыйзам менен жашасак, биз күчтүү мамлекет болобуз. Азыр мындан кийинки кадамыбыз кандай Асылбек Шарипович? Мен азыр ошол жерде митинг болуп атат деп угуп келдим. Анан менин да шайлоочуларым бар. Анан чыгып сүйлөп коесузбу деп чыгып сүйлөдүм. Жок, эми Бишкекте азыр ушундай болуп кетти, жанжал чыгып кетти. Ал жерде мыйзамдуу жол менен барып чечиш керек. Легитимдүү президент бар ал жерде. Өзүнүн легитимдүү укуктарын колдонот. Азыр эми мамлекеттин башчысы болгондон кийин дегенде мыйзам чегинде мен ойлойм, мыйзамдык мындайча айтканда багытка мамлекетибизди бурат. Ошол эле. Бардыгыбыз ошону каалап, Сооронбай Шарипович жок калды. Качан чыгат? Элдин астына качан чыгат Сооронбай Шарипович? Асылбек Шарипович качан чыгат? Асылбек Шарипович. Сооронбай Шарипович качан чыгат элдин астына?